Эми ажеке ушул улут маселесине келгенде Курандагы башкы жобо биз силерди эл кылып жаратып койдук. Бири-бириңерди таанып жүрсүн үчүн жакшыңар жакшы иш жасаганыңарда, арап же арап болбогонуңарда эмес, кара же ак болгонуңарда эмес деген аят бар эмеспи? Ошол эмеспи? Ооба. Анан ошого негизденебиз. Чындыгында эле ошол 1,5 миң жыл болду исламды тутунганына Кыргыздын. Ошол 1,5 миң жылда биздин тарыхыбыздагы, санжырабыздагы деги эч кимдин эсинде жок. Бир кыргыздын арап болуп кеткени. Ооба. 150 жыл орустар менен жашадык алакалашып. Элдин жарымы киргиз болду, жарымы капыр болду, жарымы дагы кандай болду. Анан кийин бүгүн кайра бет тутуп олтурушат, ушу селдебайлар деп ат коюп атышат. Арап кулдар деп ат коюп атышат. Өздөрү кыргызчылыктан эчтекеси жок. Ушундай болуп калды. Анан эми ушул мисалы кыргыз тили болбосо, азыркы биздин кыргыз молдолор эмнеге жарайт эле? Бир караса. Анан кыргыз эли болбосо эмнеге жарайт? Эмнеге жарайт эле? Анан керек болсо биз азыр Арабстанга деле көп барган киши катары, башка ушул чыгыш өлкөлөрдө көп барган киши катары, мен деле сиз деле билесиз да. Кыргыздын ошол эле арабтардан көп артыкчылыгы бар да, ушул мусулманчылык боюнча. Албетте. Анан эми биз чын эле ушу мусулманчылыкта үлгү боло алабызбы? Биз үлгү боло алабыз. Үлгү болмок турсун биз башкаларды ыйлата алабыз, башкаларды эриште алабыз. Анткени ошол биздин топуракта жашап, ошол жердин абасын ичкендер ээрчитип келген. Аккан артынан суу акат деп айткан бекеринен эмес. Мисалы үчүн Курандан кийинки, Куран эми Кудайдын китеби. Хадистер боюнча эң биринчи китеп бул ошол биздин Орто Азиялык Имам Бухарийдин китеби. Бүт ааламды ээрчитип келген, ээрчитип кеткен, жана дагы ээрчите алабыз деген мен пикирдемин. Мисалы үчүн биздеги токпейилдик, биздин элдеги билесизби, мисалы үчүн кыргыз элинин салтында же наркыбызда бизде ар кандай талоончулукка чыдашыбыз мүмкүн, ар кандай зомбулукка чыдашыбыз мүмкүн, бирок жалган айтканга чыдай албайбыз, адилетсиздикке чыдай албайбыз да. Мына ушундай биздин касиеттерибиз. Андан сырткары конок чакырылбаган болсо дагы төргө өткөзүп сый бергенбиз. Эгерде араб эли мага капа болбостур, эгер которуп угуп алса же кыргызча билгендер болсо, аларда эгерде чакырылып келсеңиз гана татыктуу сыйга ээ болосуз, эгерде чакырылбай калсаңыз шыпырылбаган жерге олтуруп калышыңыз кадимкидей эле мүмкүн. Ал эми бизде андай эмес да. Ошон үчүн биздеги салт санаанын өзү, биздеги нукуралык, биздеги улуулук ошол бүтүндөй адамзатка ошол динди мындай бир үйрөтө турган, устаздык кыла турган, мугалимдик кыла турган жөндөн бизде бар. Ошол эле сөз мындай бир иш жүзүн ашкан жери бар. Мисалы үчүн Орусияны көп кыдырдык. Абдушукур ажы менен кыдырдык, башка менен чогуу кыдырып жүргөн учурда көптөгөн мечиттерди ошол биздин кыргызстандык жарандар ошол жерде имам болуп иштеп атышат. Ошол эле убакта кыргызстандык биздин дааватчыларыбыз Туркияга чейин, Монголияга чейин барып, Орусияны кыдырып, Европага чейин, Францияга чейин барып, ошол жерде адамдарга келим айттырып, мусулманчылыкты үйрөтүп аткандыгын биз көрүп турабыз. Ошол эле Орто Азияда мисалы үчүн ошол кыргызстандык диниятчылардын, аалымдардын сөздөрүн угуп аткан башка өлкөлөрдөгүлөрдү баамдап сала турган болсок, чындыгында азыркы учурда биз Эсенг аймагында Кыргызстан лидерлик кылып аткандыгын биз билебиз. Балким саясатта, балким экономикада башкалардыр, бирок дин жаатында Кыргызстан биринчи орунда тургандыгы, Кыргызстан башка өлкөлөрдүн муфтии катарында калыптангандыгын эч ким тана албайт. Бул акыйкат маселе. Бул Эсенг аймагы бул дүйнөнүн алтыдан бир бөлүгү деп айтсак аша чапкан болбойбуз. Демек, ага биздин үмүтүбүз бар. Мына ошого бизде шарттар жаралып атат. Анан дагы бир нерсе, муну мен дайыма кайталап айтып жүрөм, тарых үчүн айтып коюш керек. 20 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде Кудайым ошол бизге дин боюнча жакшылык ыраа көрдү.
Акаевтан баштап эркек ургачы болуп президенттер канчасы келип канчасы кетти, бардыгынын ошол динге болгон саясаты Кудайга жага турган болду деп ойлойм дагы. Ушунчалык деңгээлде биз тел чыгып алдык деп мен айткым келет эле. Мен тагдырыма ыраазымын мына ушундай күндөрдү жашатканына, мына ошол динибиздин ушундай бир абалда, мындай бир калыпка түшө турган доорунда жашап калгандыгыма, сиз менен замандаш болуп калгандыгыма. Анткени ушунун ысык суун бардыгыбыз кошо көрүп, ошонун запкысын дагы жеп, таттуусун да көрүп, ачуусун да көрүп калдык да. Албетте булар кадимкидей жомок катары айтыла турган келечектеги иш, бирок үмүт абдан чоң келечектен.